Milyonda burada vattırsa körüme yatasana degenler doğru emez. Biz bari körüp durabız, karap durabız. İkinciden bayattan beri 2-3 yol aytıp atasiz. Tiyak karasam ыйлаймын, бияк карасам күлөм деп. Ыйлабаңда, күлбөңдөгүн бери-бери коюңуз сиз добушуңузду. Ладно? Пожалуйста. Баятан бери 2-3 жол ушундай айтып атасыздар. Давайте вот конкретно определяйте этиңиз, ыйлабаңыздагы өзүңүзгө кыйынчылык келтирбеңиз. Определяйтесь и давайте. Дайте голоса или не давайте голоса. Все, пожалуйста. Cengiz Şirmamatoviç kumtör maселесі бойынша теңіз бөлтірекке сөз айтып шықты да, жаңа ижараға алу бойынша. Мына бүгін маалыматта келіп жатыр, ушул ижаранын ордуна биздин жогорку кеңештин мурунку зданиясын берип, ушул жака жайгашып турган болду депчи. Менин түшүнүгүмө караганда, мына теңиз бөлтүрөк kumtörдүн акчасын өзү каалагандай силерме кеңешпетип иш кылат экен да, я так понял. Себеби дегенде, мына ушул окшогон мына өйдөдө элдин алдында мындай мыйзамды кабыл алба дегенне карабай, мына силерди азыр каргайын десем жалгыз балам, каргабайын десем байкуш балам болуп, мына бар ушул иштин артынан аракет кылып атабыз. Мына ошол окшогон маселеде көңүл буруп койсоңуздар, 50 миллионго чейинки кеткен акчаны көрбөй калып атасыздар. Силер менен кеңешпей болар. Рахмат, мен бул сиздин заметке алып койсоңуз. Анан дагы айтып койчу нерсе, мен ушул теңиз бөлтүрүктөн 1 жылда кылган иштерин дагы бир мына бүгүнкү катышып атканыбызга байланыштуу бир жылдык отчетун алып койсок кандай болот ушунукун, эмне иш кылганы боюнча? Камчы Кыдыршаевич, саламатсыздарбы? Сизге да депутаттар жардам бергиле деп атпайсыздарбы? Мына менден премьер-министрге берген суроомду улантып коелучу. Бишкек асфальт сервистен мэриядан 800 миллион урдалды деп расмий Кабминдин распоряжениясына жүрөт. Бирок 25 миллион төгүп коюп кутулуп жүрөт адам. Анда мен айтып чыккан, ким жаман, эмнеге биз унчукпайбыз? Мен жаман. Бул деген атасына кайдагы бир паркты талашыптыр деп атам мына деп. Эми өлгөн кишини жамандаган жеңил да, андай болмогон эмес эч качан. Сиз да мени тааныйсыз, кандай иштегенин билесиз. Мен андай нерселерге барбайм. Ошону көзөмөлгө алып коюңуздарчы, суранычы. Макул, рахмат. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Элвира Жыргалбекова, 5 жыл депутат болуп чогуу туулган күнүңүздө чогуу атмич айтат дегелек, бүгүн дагы чогуу атмич айтат деп ошойбуз, куттуктайбыз. Анан эгерде каалайбыз, мен эмес, мына Камчыбек Кыдыршаевич дагы разберемся деди, бериңиз кагаздарын.